Menden sorап atпайбы кээ-бири? Siz qanday деп ойлойсуз, урматтуу президент? Сиздин күнөөңүз барбы деп? Менин күнөөм бар. Менин күнөөм эмнеде? Ушуну алдын ала билбегенимде. Менин күнөөм ушунда, ушу биздин коопсуздук комитетинде мындай маалымат жок болгон. Ушундайга барат деп, курал менен кан төгүп, бийлик алат деген эч кимде ой жок эле. Арасында урматтуу агайын туугандар, кандайдыр бир дары ичкен, наркотик берген, ушундай абалда эчтекени көрбөгөн, эчтекени укпаган, эчтекени түшүнбөгөн балдардын саны көп эле. Буларды просто баягы астына коюп, мына ушу ак үйдү аласың деп үгүттөп, ар деме менен ар кандай дары-дармекти берип чыгарышты. Ошондуктан мен айтып атам, мен эле мага эле баягы болгон окуянын баарын жүктөй бербей, эл аралык көз карандысыз комиссия келсин Кыргызстанга. Мен коркпойм андан. Ошо комиссия келип, муну болгон окуянын баарын териштирсин. Азыркы мен үстүмөн иш козгогонуна жүрүп аткан тергөө ал бир жактык болот. Ошо комиссия келип, баарын тактап, анализдеп, териштиргенден кийин анан кийин айтсын. Урматтуу Курманбек мырза, бул сиздин күнөөңүз десе, мен элим астында жооп бергенге мен даярмын туугандар. Ошондуктан мен азыркы ушул жерде астыңызда да туруп суранам, урматтуу агайын туугандар. Бул митинг бүткөндөн кийин дагы могу үйдү басып албагыла. Турсунчу ошо. Кимди койсо коет, иштей берсин айнанайын туугандар. Анын колунан баары иштекке келбейт, ал иштей берсин азыр. Биз андай жолго барбайлык. Өз андай жолго барбайлык. Булар кимди койсо коя берсин. Мен дайым айтып келгем. Мен эл менен болгом, мен элге таянам. Менин негизги күчүм бул эл, мен эмес. Менин айыл өкмөттөргө кайрылгым келет. Урматтуу айыл өкмөттөр, айыл өкмөттүн башчылары. Силерди кызматтан кетиргенге эч кимдин укугу жок. Айнанайындар, коркпой, үрүкпөй отуруп иштебейсиңерби? Силерге бардык шартты түзүп бердим го мен. Бардыңарды машина менен камсыз кылдым. Эмгек акыңарды көтөрдүм. Аппаратты иштегенген айлыктарын көтөрдүк. Компьютерлерди бердик. Элге кызмат кылбайсыңарбы, иштебейсиңерби? Бир 4-5 жөкүр келип эле кет десе эле кете бересиңерби? Мен түшүнүп турам. Бардыгыбыз эле жаныбыз ширин. Бирок айнанайындар, кичине жигиттерге кайрыламан. Ай, жигит болгондон кийин өлсөң да туруп өлүш керек да. Жатып өлбөй. Сөз болбош үчүн бой келиш керек да, президент бир холостой бой, үй бүлөсү жок, бала чакасы жок, бир жалгыз киши келсе, анда ошондой сөз болбойт. Менден кийин кимиси келбесин. Бала чакасы болгондон кийин ошонун ичинде канча деңгээлде чындык бар, канчасы калып айтыла берет. Эми ачык айкын сүйлөшөлү. Мына мен өзүм бир туугандарымдан баштайын.